18-мартта бир айдан ашык убакыттан бери дайынсыз болуп жаткан Асель Жанарбек кызынын жансыз денеси Чоң Чүй каналынан табылган. Өз кезегинде кыздын атасы Сокол медиага берген маегинде бул ишке күйөө баласы жана куда тарабы күнөөлүү экенин айтып, аларды суракка алуу керектигин айтты. Милиция кызматкерлери куткаруучулар издеп жатышкан. Мына өзүбүз суудан таптык, экспертизага берип жатышат. Эми ушул жагын карап беришсе, эми куда сөөгүттөрдү күйөө баламды кармап тактап беришсе жакшы болмок. Ызычуунун баары ошолордун үйүндө болуп жатпайбы? Эгер алар антпесе кыз сууга түшпөйт эле да, деди ал. 15 февралга караган түнү Кант шаарында 19 жаштагы Асель дайынсыз жоголгон. Анын кийими, уюлдук телефону Чоң Чүй каналынын жээгинен табылган. Базага барсак бүт эле акча. Bunun bardыгы бекер. 5 жылга алып келгенбиз. Бекер, дарылары да бекер. Даже алыс жерде болсоңор ташып келген скорый да бекер. Дарынын көбү жок экен. Кайсыл түрлөрү жок экен дары? Бизде баарыны алдык, жогун аптекадан аласыңар деди. Баарыны барлар алды, жогу көп эле жок экен да. Асыраган дарылар бар экен. Кайсы дарылар жок? Азыр мынакей кайсы? Колунан келсе, эле баарыңарды үстүлөрдөн баштап чоңоюңарга чейин алтын кылып бар. Бирок күч жетпейт экен. Мына күч эми жете баштады. Бизде Ушунчасына рахмат. Ушуга да шүгүр. 2700 адамыбыз күнүгө бөйрөгүн тазалап эмеде жатат. Айтам да, абай. Ага жаңыдан мына бүт бекер кылып бериле деп мамлекеттен $7000 берип берип атат. Ошол биз мындай болот дегенде Боор койтуп атабыз. Азыр сиз боор жөнүндө айтып атпайсызбы? Эми боорду. Анан барып жана чучукту, анан жүрөктүгө алып келебиз. Бүт өзүбүздөн Кыргызстандан жасаган.